Бишкек шаарындагы белгилүү Манас кинотеатрында өлкөбүздөгү өзгөчө мааракелердин бири болуп өттү. Дагыраагы Чеч дөбө коомдук кеңешинин тарабынан уюштурулуп келе жаткан Салижан Жигетов атындагы Улут Айбири жана Ишенбай Абдуразаков атындагы Улут үлгүсү сыйлыктарын тапшыруу аземи болуп өттү. Бул наамдар 2 жылда бир жолу улуттук жана мамлекеттик кызыкчылыкты коргоп келе аткан инсандарга берилип келет. Номинациялар төмөнкү критерийлерге жооп берүүсү шарт. Улут Айбири сыйлыгынын ээси элибизге руханий эш, үлгү боло турган, алдыга жакшы идеялар бар, элди астага сүрөгөн адам. Ал эми Улут үлгүсү аттуу сыйлыктын лауреаты чындыкты коркпойт так айткан, акыйкатты коргогон, эрктүү, көз карандысыз, өзүнүн пикирин айта алган инсан. Алгач кинотеатрдын алдында Рухеш сайты жана Кереге фондусунун уюштуруусу, ошондой эле бир канча китеп дүкөндөрү, басмаканалардын кызматташтыгы аркасында китеп жарманкеси өткөрүлүп, аземге келген конокторду жана жалпы эле китеп сүйүүчүлөрдү улуттук баалуулуктарды барктоого, руханий байлыкты арттырууга, жан дүйнөнү китеп менен азыктандырууга, китеп менен дос болууга чакырды. Белгилүү журналист Олжобай Шакир жарманке тууралуу, деги эле чыгармачылык жөнүндө сөз кылып, кыргыз элинин белгилүү акын жазуучуларына сөз узатты. Негизинен китеп дүкөндөр, басмаканалар, акын жазуучулар жүрөт, алар кол тамга берип китеп көрмандарына. Анан биз ушул Манас кинотеатрынын алдында ишемби, жекшемби күндөрү дайыма китеп жарманкесин жолго коюп шаардыктарды бир китепке кынык алдыруунун аракетин кылып атабыз. Бүгүн болсо Салижан Жигитов менен Ишенбай Абдуразаков атындагы Чеч дөбө кеңешинин сыйлыктар тапшырат. Статуэтка 100 000 сомдон сыйлык 2 адамгача. Анан ошол иш-чаранын алкагында китеп майрамында уюштурууну туура көрдүк. Азыр ошо китеп сүйүүчүлөргө бизенге Жамалбек Ырсалиев жазуучубуз пловунда басып келип, анан фуршет уюштуруп бул жерде ошо чайда берилет. Анан себеби элди китепке болгон мамилесин өзгөртүү. Анан алармандар дагы, китеп сатармандар дагы ушул жөнүндө мындан ары кынык ала берсе болот. Бир жерде бир Манас кинотеатрын тандаган себебибиз дагы ошо Манастын урпагы бир Манас болбой агартуучулук жагын биз да колго алып, анан бул жерде китеп дүкөн болсо, китеп базар. Акындар кур келбестен жарманке үчүн китептерди белекке ала келишкен. Бүгүнкү жарманке чындыгында уникалдуу көрүнүштө, өзгөчө. Анткени мына карап көрсөңөр, бул жакта Манас кинотеатрынын алдында, бул жакта Разаковдун эстелиги турат, ушунун алдында мына кыргыз окурмандары өздөрүнүн китептери менен жолугушуп атат да. Эми ар бир жазуучучу ушундай өзүнүн окурмандары менен кездешип, ошолорго өздөрүнүн ой пикирлерин бөлүшкөн жер өтө куттуу жер деп эсептейм да. Мына бүгүн карап көрдүң, өзүңөр тартып атасыңар, эмне деген китептер келди да. Анан ошол китептерди мына бүгүн китеп окуу маданиятын, китепти жайылтуу сыяктуу мына бизде унутулуп бараткан салттарды абдан бийиктетип атышат да. Бул жөнүндө эң сонун. Бизде эми азыр эми культура, бизде аш тойлордун культурасы абдан өнүгүп атпайбы? Эми биздики Кудай буйруса тойлор ушу китеп жагына болсо деп эсептейм да. Анткени кыргыз эли, кыргыз журту бул өздөрүнүн рухун бийиктетпесе, ал ошол жерде токтоп калат да. Ошондуктан мен ойлойм, биз жазуучулар, журналисттер ошо бүгүнкү күндөгү окурмандарыбыздын каалаган оюндагы китептерди жазышыбыз керек да. Мен дагы азыр сказание Сүймөнкул деген китебимди алып келдим, кыргыз өңү Чокморовдун өңүндө. Анткени Чокморов агаңар азыр 80ге чыгып бүгүнкү күндөрү белгиленип атпайбы? Анан ойлоймун, ошол дагы Кудай буйруса Олжекем Олжобай Шакирдин дагы бир бул Олжобай Шакир өзү уникалдуу киши да. Бул киши революция жасаганга, маданий революция жасаганга дайыма шыктан жүрөт да. Кудай буйруса Олжекемдин дагы бир жайма базары мүмкүн шаардын Бишкектин бир жеринде болуп калса, мен ошо турмуштан тамган тамчылар деген өзүнчө бир кичинекей китеп чыгарып атам. Ошону алып барат элем да. Анан баягы эсиңердеби, силерге берген менин атамды көргөн өлбөсүндөгү китеп дагы бар. Аларды койсо болот. Анан ошол сыяктуу мен дагы ойлонуп атам да, азыр окурмандарга ушундай жолугушууларда окурмандардын ой пикирлерин угуп, анан кайсы темаларды жазыш керек? Кайсы темалар актуалдуу? Ошолорду дагы биз баягы эмеден сындан өткөрүп алабыз да. Учурдагы китептин баалуулугу жөнүндө суроо менен Азамат Болгонбаев жана Рыспай Исаковго сөз узатты. Албетте биз эми каалайбызбы, каалабайбызбы, азыр технологиянын заманы, интернеттин заманында биз көпчүлүк маалыматты интернеттен алып атабыз. Ошол эле дүйнөлүк деңгээлдеги баалуу чыгармалар да интернетке чыгып атат. Бирок
китептин өзүнүн баалуулугу, китептин өзүнүн касиети деги эле Кыргызстан эмес дүйнөдө кайра кайтып келип аткандай. Биз болсо мына ушул Рухеш сайты, Олжобай Шакир мына ушул көп жылдан бери ушул нерселерди абдан аракет кылып жүрөт китепке. Азыр Кудайга шүгүр биринчи сүйүнө турган нерсебиз бул китеп сатып же болбосо китеп чыгарган мекемелердин көбөйгөндүгү. Мына ушул жерде эле бир 5-6 уюм китеп сатып атат. Бул дагы жакшы көрүнүш. Анан ошол китеп алууга кызыгып аткан коомчулуктун дагы ушул жерге келип аралашып атканы бул жакшы көрүнүш деп эсептейм. Анткени китептин баягы өзгөчөлүгү башка. Китеп баягы тирүү жандай, бири-бири менен сырдашат окуган адам. Ошондуктан бул нерсенин башталып атканы абдан жакшы нерсе, келечеги, ийгилиги абдан чоң болот деп ишенем. Китеп жарманкасы бул акыл азыгы, билим азыгы, дүйнө таанымдын азыгы. Мунун болуп турган абдан жакшы, бирок мына элдин мамилесин айта турган болсок, азырынча солгун бул эң алгачкы башталыш да. Демек, мындан кийин Кудай буйруса күн санап өсүп, күн санап көбөйүп турат деп ойлойм. Ийгилик каалайм уюштуруучуларга. Мындай нерсени аз болуп атат, болбой калып атат дебей уюштуруп турсак, анан кийин эл көбөйөт. Эл көнөлөк нерсени жасап атабыз да, көптөн бери унутуп калган нерсени жасап атат уюштуруучулар. Ушул ишине ийгилик каалайм, жигеринен жанбасын дейм. Китеп көргөзмөсүнө кызыгып келген меймандар көп болду. Алар капысынан эле келип, жарманкеге кызыгуу менен китептерди да сатып алышты. Улуттук баалуулуктар биздин атам замандан бери, 1000 жылдан бери келаткан, сакталып келаткан биздин маданиятыбыз. Руханий байлыгыбыз. Мына бүгүн могу жерде акындар жүрөт, жазуучулар жүрөт, кино искусствосун иштеген адамдар жүрөт, дагы башкалар, манасчылар жүрөт, ырчылар жүрөт. Ошодо биздин илгерки өзүбүздүн руханий байлыгыбыз бул кыргыздын мындай жан дүйнөсү болуп эсептелет да. Бул жан дүйнөнүн тамагы. Бүгүнкү өтүп аткан жарманке биздин жан дүйнөнүн тамагы. Ушул жетпей атат. Мына мага да жетпей атат. Өзүнүн улуу сөздөрү менен даанышмак. Мен балам менен жөн эле сейлеп жүргөм. Көрүп калып эле кирдим азыр. Ошо. Биздин жаштар Ортодо фуршат да уюштурулду. Жарманкеге келген адамдар кылдаттык менен китептерди тандашты. Акындардын изденүүсү, китептердин канчалык деңгээлде өтүп жаткандыгы жөнүндө Шанс китеп дүкөнүнүн жетекчиси Сүйүн Калчаев жана Назгүл Осмонова маалымат беришти. Бүгүн өзгөчө жакшы салтанат болуп атат бул жакта. Китеп сүйүүчүлөр үчүн, бүтүн эле кыргыз элибиз үчүн, окурмандар үчүн, жазуучулар үчүн, маданиятты сүйүүчүлөр үчүн. Азыркы учурда эми китептердин тандоо жагы, мисалы дүйнөлүк адабиятка, чыгыш адабиятына, батыш адабиятына же болбосо ошол учурда шыктандыруучу китептер мода болуп атат да. Анткени көп адамдар батыраак ийгиликке жеткиси келет, баардыгы миллионер болгусу келет, баардыгы ийгиликтүү болгусу келет. Ошол үчүн бүгүнкү учурда китептерди окуган окурмандардын басымдуу бөлүгү шыктандыруучу китептерди окугандар, анан дүйнөлүк адабиятты окугандар. Материалдык кыйынчылыктан чыгып элибиз азыр материалдык байлык эмес, рухий байлыкты да жаңыдан ойлоно баштаган учур болуп атат да. Анан көбүнчө китептер, кайсы китептер өтөт деген мониторинг жүргүзөбүз. Ошондо адамдарга азыркы заманга жараша да адамдарга шык берүүчү, билим берүүчү, азыркы ушул учурдун кыйынчылыктарын кантип жеңип чыгып кеткенге болот деген сыяктуу китептерге суроо талап аябай көп болуп, ошол багыттагы китептер абдан көп чыгып кетти. Дагы деле чыгып атат. Бирок мен ойлойм, ошол китептердин деле доору бүттү го деп. Жашоо тилекке каршы андай китептен окуп эле үйрөнүп алып, анан ошону бир кыйынчылыкты жеңем десең, ошону китептен эле окуп алып эле жеңип чыгуу мүмкүн эмес да. Ал үчүн адам өзүнүн эрки, адам өзүнүн каалоосу талап кылынат. Анан мен өзүм багытым адабияттан кийин мен өмүр бою эле дүйнөлүк адабияттын эң мыкты үлгүлөрүн которуп келатам. Анан ошол багыттан дагы деле тайбайм го деп ойлойм. Мен өзүм окурмандарым бар деп ишенем. Бул иш-чарага бардык маданият кызматкерлери, жогорку кеңешинин депутаттары жана башкалар күбө болушту. Андан соң Бибисара Бейшаналиева атындагы искусство университетинин фольклордук ансамблинин коштоосундагы кыргыз күүлөрү жаңырып турду. Китеп бул жан дүйнөнүн азыгы, руханий баалуулук.
Бүгүн Манас кинотеатрынын алдында китеп жарманкеси, ошондой эле чоң иш-чара өтүп жатат. Анда эмесе барыңыздардын көңүлүңүздөрдү жарманкеге бурмакчымын. Бүгүнкү экинчи чоң иш-чара бул Манас кинотеатрынын азыркы учурда ичинде өткөрүлүп жатат. Чечтөө кеңешинин демилгеси менен өткөрүлүп жаткан бул аземде Салижан Жигитов атындагы улут абийири, ошондой эле Ишенбай Абдыразаков атындагы улут үлгүсү сыйлыктары тапшырылмакчы. Сыйлык тапшыруу аземи театрдын чоң аземдер залында саат 12-де башталды. ЧЕЧ-ДБ кеңешинин мүчөлөрү Олжобай Шакер жана филология илимдеринин доктору Үмүт Култаева иш-чараны ачып беришти. Андан соң улут абийири сыйлыгын тарыхтын актай барактары аттуу мемуардык жанрдагы Айтматовдордун репрессияланган мезгилин мыкты чагылдырган эмгеги үчүн, үстүнө шайкеш багыттагы туруктуу позицияны карманып келаткандыгы үчүн Роза Айтматовага ыйгарылды. Ал эми улуттун үлгүсү, эсимде долбоордун негиздөөчүсү, Полис Азия талдоо борборунун жетекчиси Эльмира Ногойбаевага тоталитардык совет доорундагы тарыхый инсандардын тагдырын иликтөөгө алгандыгы үчүн ыйгарылды. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Садык Шарнияз сөз сүйлөдү. Төкмө акындар Азамат Болгонбаев, Жеңишбек Жумакадыр жана бир нече жазуучу акындар чыгармаларын публикага тартып Бул эми мен үчүн абдан күтүлбөгөн нерсе болду. Деги ойлогон эмесмин, мага деги эле сыйлык тиет. 83-кө чыктым, мен мындай сыйлык алып көргөн эмесмин. Мен үчүн бул абдан сыймыктуу, абдан бийик деңгээлдеги наам болду. Ойлонуп отурам жанатан бери кайсы эмгегим үчүн ушундай сыйга ээ болдум деп. Сыягы өзүм ойлоп отурсам, сыягы ошо тарыхтын актай барактарын жазган үчүн атым билинип калды окшойт да. Анан бир гана ал эмес, албетте, анан бир дагы майда чүйдө немелерим бар, макалаларым бар. Анын баары баягы жүрөктөн чыккан, чыныгы ойлор жазылган макалалар. Мен чынында апкарып турам азыр, мындай сыйлыкты алып күткөн эмесмин да. ЧЕЧ-ДБ кеңешине терең ыраазычылыгымды билдирем. Мен ушинтип көкөлөтүп койгону үчүн. Албетте, Кудай өмүр берсе, мен чыгармачылыгымды улантам деп ойлойм. Кандай болсо дагы, кимдин чыгармачылыгы болбосун, ошо биздин элибиздин биримдигин, ынтымагын бекиткен эмгек болсун деп ойлойм. Бул иш-чара мыкты деңгээлде өттү.